Жашоодо 6 саның аман болуп, тирүү жүргөнүңдүн өзү чоң бакыт. Ден солугуң чың болсо, анда сен эң бай адамсың дейт жол кырсыгынан жабыркаган 43 жаштагы Гүлзана Жаркынбаева. Бардык сыноолорду кайраттуу эрки менен жеңип келет. Когда я чувствую свою боль, менин баспай отуруп калганыма 6 жылдын жүзү болду. Казакстандын Алматы шаарынан Бишкекти көздөй такси менен келе жатып, жол кырсыгына кабылганбыз. Көзүмдү ооруканада ачсам, омурткам сынып, баса албай калыптырмын. Дарыгерлер операция жасап, темир салышкан. Ылдый жагым эч нерсени сезбейт. Абалым оор болгонуна карабай, Кудайга ыраазы болуп жашайм. Мен өзүмдүн оорумду сезгенимде мен тирүүмүн. Ал эми башканын оорусун сезгенде мен адаммын деп жашап келем. Өз жашоосу үчүн ар ким жоопкерчиликтүү болуп, жолдо этият болушу керек дейт адистер. Кайгул кызматындагылардын билдиргенине караганда, жол кырсыктары айдоочулардын эреже сактабагандыгынан улам көбөйүүдө. Быйыл 2200 учур катталды. Бул өткөн жылга салыштырганда 27%га көп. Оор кесепеттер менен адам өлүмүнө алып келген жол транспорт кырсыктары төмөндөдө турат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 13%га төмөндөсө, мурдагы жылга салыштырмалуу 25%га төмөндөгөн. Кудай буйрса, жаңы мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. 1-декабрдан баштап ал жерде жоопкерчиликтер аябай жакшы каралган. Эгерде мас абалында айдай турган болсо, ошол жанагы айдоочулук укуктан ажыратуу, ошондой эле айыппулдар, бирок айдоочулук укуктан ажыратуу, жана жол эрежесин жол транспорт кырсыгы болуп, ал жерден изин жашырып кеткен, ошол жерде таштап качып кеткен айдоочуларга мурда 1000 сом болсо, азыр 10 000 сом, ошондой эле айдоочулук укугунан ажыратканга мүмкүнчүлүк бар. Серепчилердин айтымында, жолдор өнүккөн өлкөлөрдө коопсуз болгондо гана жол транспорт кырсыктары менен өлүмдүн саны кескин азаят. Өнүккөн мамлекеттерде Vision Zero деп коет. Бул принцип адам бул ошибка кылат дегенди биз түшүнүбүз керек да. Уктап калышы мүмкүн, көңүлүн бурбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн жолдор максималдуу түрдө коопсуз болуш керек. Азыркы учурда аябай тез чараларды көрбөсөк, биз дагы ушу жыл сайын мына азыркы учурда 700гө жакын адам каза болуп атат, 10 000ге жакын адам жабыркап атышат. Ар кандай өлчөмдөгү травмаларды алып, президент чакырык салды. Национальный стратегияны тез арада бүтүрүп, тез арада кол коюш керек. Дагы аны ишке ашыра башташ керек. Бул аябай менин оюмча туура чакырык болуп атат. Жол кырсыктарынан каза болгондордун арасында мектеп жашындагылар көп. Алардын өлүмүнө көпчүлүк учурларда айдоочулар жана өздөрүнүн этиятсыздыгы себеп болууда. Акыркы 2 жылдагы көрсөткүчтү бул жерде тизилген окуу китептери көрсөтүп турат. Алар тирүү болгондо ушул китептер алардын колунда болмок дейт Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси. Балдар окуунун, жашоонун ордуна бул китептер алар жок болуп калат да, окубай калышат. Ошон үчүн бул маселенин иш чаранын негизги максаттары биринчи учурда эскерүү болуп эсептелет. Экинчи учурда бүт маселелерди ушул маселе курч турганын көрсөтүп, ушул маселени дагы чечкенге кандай кадам ташташ керек дегенге көңүл буруу. Өкмөттүн дагы жалпы эл үчүн дагы. Коом менен биригип, баарыбыз дүйнөлүк коом биригип, ушул кырсыкка каршы турушубуз керек. Бүгүн бүткүл дүйнөдө жол кырсыгынын курмандыктары эскерилүүдө. Бишкек шаарында да эскерүү иш чарасы өттү. Ага биринчи айым Айгүл Жапарова, окуучулар, студенттер, саламаттык сактоо министрлигинин жол кайгул кызматынын өкүлдөрү катышты. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.